Кайрылуучу тарап сиздерде барбы суроолор? Жок. Сизде? Менде суроо бар. Сиз жаңа айтып кетпедиңизби? Жоопкер тарап жогорку кеңештин өкүлү айтып кетти да, бул чектөө эмес, бул талап деди. А сиз чектөө деп эсептейсизби буну? Чектөө? Талап эмес да, бул деген чектөө эмне себептен? Бул деген мисалы туулган жери бул өзүнүн эметмештик квалификациясына эмесине тиешеси жок да. Эме болот да, ограничение болот именно по месту рождения. Туулган жери менен байланышкан. Барбы дагы сурооңуз? Дагы бир суроо, ошол киргизилген ченемчи, жана жогорку кеңештин өкүлү айтып кеткендей, туулган жерине карата киргизилген талап, сиз айтып атасыз чектөө депчи. Бул Конституциянын 24 беренесинин 1-пунктуна каршы келбейт деп эсептейсизби сиз? Жок, бул каршы келет, келбейт, урматтуу соттун иши. Биз айттык, мен баштаганда эле айттым. 24 беренеде жазылып турат. Укуктарыбыз эч кандай мүмкүнчүлүктөр чектелбеш керек депчи. Бирок мен ошондо эле айттым 23-үндө мамлекеттик мына улуттук коопсуздук, коомдук тартип, калктын саламаттыгы, адеп ахлагын сактоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында чектеши мүмкүн деп башында айттым да. Анан сизге азыр түздөн түз карама каршы келеби келбейт деп айта албайм. Бул Конституциялык сот чечими. Сиздин оюңуз боюнча мен мындай түшүндүм да, ошол туулган жерине карата коюлган чектөө 23 беренеге дал келет деп атасыз. Туурабы? Ошонун негизинде киргизилген. Ооба. Мен суроом жок. Жокпу сурооңуз? Самат Кыштабаевич. Сурооңуз жокпу? Сиздерде суроо барбы? Мукаммед Шадыханович, бериңиз. Рахмат. Тиги Алмазбек Табылдыч. Жанакы сиз айтып кеткендей, негизи эгерде 70 беренеде түздөн түз жазылып турат, 6-пунктунда 1-бөлүгүндө. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчыларын кызматка дайындайт жана бошотот деп. Негизи мыйзамга жанакы туулган жериде байланыштуу ошо киргизген кажети бар беле вообще? Негизи дейм да. Мына талапкерлердин деген эмес келди. Анын баарын деген иликтөө жүргүзүлдү администрация тарабынан дегендей. Анан президент деген өзү дайындап, өзү бошотуп атат. Ошо нерсенин баарын деген туулган жерин деген ошо президент өзү эле чечип койсо кандай болот эле деген мааниде. Ал деген акимге деле тиешелүү бар деген. Илгери Советтер Союзунун убагында мисалы андай талаптар жок болчу, бирок партия, коммунисттик партия өзлөрү карап момундай кызыкчылыктардын кагылышы болбосун деп эметти да, расстановка подбор кадров депчи. Кадрлар дайындаганда баарын карашчы да. Мисалы азыркы мыйзам негизинде мүмкүн президент өзү дайындап атса, министрлер комитетинин сунушу боюнча мүмкүн может кажети жок болчу. Мен аны так деп бере албайм да. Бирок мыйзамды алып атканда билесиңер да, жанакы мыйзам чыгаруу процесси өзүндө ар кандай түрдө болот, ар кандай сунуштар түшөт. Мындай мыйзамды алып туруп анан иштетип атканда жакшы анализ берсе болот. Момчек болот экен, могу жерде момундай колдонсок болот экен деп. Анан жаңыдан келип Садыр Нуркожоевич келип жаңы мыйзамдарды редакциялар даярдап, жанакы жергиликтүү бийликтердин полномочияларын көбөйтүп, кошумча эмелерди берип, функцияларды бергенде мүмкүн эме да. Экинчи суроо, сиз жана айткан негизи биякта деген соттордун арасында деле деген ошондой жагдайлар көп да, жана туулган жерибиз бир, иштеген, жашаган жерибиз бөлөк дегендей. То есть өзү максатына чын эле деген туулган жер деп туруп көрсөтүлгөндө максатына жетпей атат да. Баягы дегендеги тараптар айтып аткан маселеге да жетпей атат да. Ошондуктан мен ойлойм, тиги мыйзамда мурдадан эле көрсөтүп жүргөн бөлөк чектөөлөр же талаптар жетиштүү беле депчи. Мунун вообще киргизген кажети бар. Мүмкүн жетиштүү болчу. Кыргызстандын тарыхында ар кандай эмелер болгон да, акимдер өз районунда иштеген акимдерибиз болгон, башка райондон азыратация киргизип көрдүк. Ал деле өзүнүн натыйжасын көрсөтүп атат. Кээ бир райондордо эффектив болуп атат, эмеде натыйжалуу болуп атат. Кээ бир райондордо болбой атат. То есть мындай
эметсе болот эле да, карап көрүш керек да. Мен азыр так жок, мыйзамга жазып коюшубуз керек. Туулган жерин мен башынан эле макул болдум. Формулировкасы кичине эмерек да. Кайсы жерде катуу мындай байланышы бар жерде иштеле албайт, каякта туугандар бар. Эми кыргыз элинин кичине эмеси өзүбүздүн спецификабыз ушу родственные связи, тууганчылык байланыштар катуу да кыргыздарда. Может ошого байланыштуу мындай башка мамлекеттерде жок чектөө киргизилген максатында. Жанагы обоснование берилип атканда негизи сиздин көз карашыңызда жанагы коррупцияга деген ошону чектеп эметкен ушу туура эмес го деп өзүңүз кандай деп, эгерде ошол жерде төрөлүп ошакта иштесе деген ал негизи деген коррупцияга деген жакыныраак болот деген ой. Ал ошо патенттин запискасына жүрөт. Жок, ошо айтып атпайбыз. Биз мисалы ошо бир жерди бөлүштүрүп атканда айтып атпаймынбы, бир кээ бир көп балалуу үй бүлөдө бирөөсү айыл баш болсо, эки бир тууганы, эки карындашын күйөө балдары чыгып, баары бир конкурска катышса, кандай результат чыкпасын, коррупциянын көрсөткүчү бар деп чыгат да элдечи. Анан суроо талаптар болот, ким качан чалышты эле эметип маселелер чыгат да. Ошо максатта мен оюмча жогорку кеңеште мыйзамды даярдап өткөзүп атканда ушу болгондо, мисалы эми өз айылыңда азыр көп жылдардан бери ким урматтуу кайрылуучу тарап айтпадыбы, биздин айылда мисалы биздин айылдын эле баласы иштей алат, себеби проблемаларды билет, элди тааныйт, эл сыйлаган кишилер эле болуп, анан ошо эмеси да баягы максаты өз жериме иштеп берейин деген максатта да. Бирок экинчи тарап, экинчи жагы чыгып атат. Ошол эле айылдын маселелерин чечип атканда кайра эле кандайда чечимдерди кабыл алыш керек, жерди бөлүш керек, кызматтуу адамдарды даярдаш керек. Ошондо экинчи тарап чыгып атат. Билген кишисин койду, тууганын койду, бул кишилерге жакшыраак жер берди, буларга жаманыраак жер берди. Тең кылбай атат деп ар кандай пайда болот, күмөн пайда болот атпайбы? Дагы суроолор барбы? Отуруңуз.